сурооңуз Украина боюнча, согушка барып аткандар боюнча бизде маалыматтар келет. Эгерде ата-энеси же туугандары бизге заявка берсе, согушка өзүңөр билесиңер, бизде закон бар. Эгерде законсуз түрдө рекрут болуп, ошо согушка барып законсуз түрдө катышса, ал киши биз жактан жаза алат. Ошондуктан көптөгөн граждандар айтышпайт, өзү артынча кетишет, согушка катышат, ошол жактан каза болушат. Анан баары ошондой процедура болгондон кийин аргасыздан туугандары бизге кайрылышат. Бирок кайрылганда да кандай болот? Баланчасында кеткен, дайын жок. Каякта жүрөт, эмнеге барган, эч ким билбейт. Каза болгонбу, каза болгон эмеспи, тоже андай толук маалыматтарды бере алышпайт да. Эгер каза болгону так болсо, эгерде ошонусу мындай далилденген болсо, биз Кыргыз Республикасынын Украинага элчилиги аркылуу иштерди жүргүзүп, биз мүмкүн болушунча жардам берип атабыз. Бирок менин оюмча, көптөгөн ата-энелер туугандары билишпейт. Кайда жүрүшөт, эмне кылып атышат. Бирок айткандан коркушат. Анткени Кыргызстанда ал үчүн жаза алышат. Ошондуктан бизде мындай прогнозный оценкалар бар, бирок так маалымат жок бизде. Анткени айткандан коркушат. Эгерде далилденген материалдар келип бизге кайрылса, биз аларга жардам беребиз. Рахмат. Саламатсызбы, Мирослава Калаймуратова, Промоутер министри. 2025 жылы Кыргызстан менен Америка ортосунда кызматташуу үчүн кандай жаңы аракеттер көрүлдү? Ошол эле учурда виза маселесине токтолсоңуз, мындан сырткары Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү болгон Руссияда мигранттардын басымдуу бөлүгү ошол жакта, мигранттарга көрүлгөн алардын аракетинин алкагында министрлик тарабынан кандай жеңилдиктерди көрүү боюнча сүйлөшүүлөр, аракеттер көрүлдү, ошол мамлекеттик тилде айтып берсеңиз. Рахмат. Мен жантан бери толук айтып бербедим ошонун баарын. Эми дагы жолу айтып берейин. Эми Россия боюнча биз былтыр өзүңөр билесиңер, майдан баштап 10 сентябрга чейин биз атайын амнистия сураганбыз. Ошо биздин мекендештер, биздин мигранттар, ошо Россияда жүргөн территориясында алар майда уже баарын тең уже депортация кылышмак. Ошондо биз 10 сентябрга чейин президенттердин деңгээлинде сүйлөшүп, биз амнистия алганбыз. Ошондуктан биз майдан баштап сентябрга чейин биздин элчиликтер, биздин консулдук департамент, Тышкы иштер министрлиги бардык массалык маалымат каражаттар менен алар менен сүйлөшүп аттык да. Соцсеттерде айтып аттык, батыраак баргыла, документтериңизди тактагыла, кара черный списоктон чыккыла деп. Бүт региондорго биз дополнительный сотрудниктерди жиберип, даже Бореке Россиянын дальний региондорунда жанагы миграционный службаларында кишилер жетишпейт экен. Россиянын өзүндө. Ошондуктан биз Россияга чыгып атып, алардын миграционный службаларында дополнительный убакыттарды сурап, мисалы үчүн алар эртең менен 9-дан 5-ке чейин иштесе, биз кечки 10-га чейин сурап аттык. Ошонун баарын иштешип, ошонун негизинен 128 000 адам өзлөрүнүн баягы списоктерин такташты да. Анан биз ар бир кишинин колунан жетелеп бара албайбыз, анткени Россия дейт, Сахалинден баштап Калининградка чейин. Көптөгөн биздин мигранттар бар. Анан бирөө баягы более активный мындай өзүнүн ответственныйлар барып өзлөрүнүн документтерин тактап атат. Баягы бирөө келип жасап бербейт да бирөөнүн жумушун бирөө. Ошондуктан кээ бирлери жасабагандар азыр депортация болуп атат. Ошондуктан биз Россия тарапы менен дайыма байланыштабыз. Өткөндө мамлекеттик сапардын убагында Россия тарапы менен дагы сүйлөшкөнбүз. МВД министри менен сүйлөшкөнбүз. Президенттердин деңгээлинде бул суроолорду көтөргөнбүз. Бирок өзүңөр көрүп атасыңар, азыр Россия тараптагы ойлонуп калды, анткени аякта дагы азыр көптөгөн жумушчу орундор бош. Алар дагы азыр мен ойлоп атам, өзлөрүнүн позициясында мындай жумшакыраак болуш керек, анткени баягы жумушчу орундар көп болгондуктан жумушчулар жетишпей атат.
Бирок бизге негизгиси биздин граждандардын бизге кайтып келгени абдан пайдалуу. Анткени бизге дагы азыр көрүп атасыңар, көптөгөн чоң проекттер иштеп атат. Бирок ошо иштегенге дагы бизге кишилер жумушчу күчтөр жетишпейт. Ошондуктан бизге келип Кыргызстанга келип иштесе, биринчиден коопсуздук, экинчиден болсо өзүнүн мамлекетине, өзүнүн үйүндө, үй бүлөсүнө жакын ушу Кыргызстанга келип, ошо Россиядагы тапкан акчаны ушу Кыргызстандан тапса болот. Ошондуктан биз айтат элек, биздин мигранттарга ойлонгула, ошо алыста жүргүчө Кыргызстанга келип, түрлүү жумуштардын азыр вакансиялары көп. Келип Кыргызстанга орношуп иштесеңиздер болот. Эгерде жок, ошол жакта калып иштейбизсиңер, анда документтерин тактап, ошо кара списокке чыкканга аракет кылышыңыздар керек. Бирок биз мамлекет катары, тышкы иштер министри катары аларга жардам бергенге даярбыз. Орус тарап менен сүйлөшкөнгө дайыма биз ачыкпыз. Рахмат. Тоо Москва шаарындагы мекенештер сиздерге Барсмед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн медициналык кызматтарын тааныштырып өтөбүз. Урология, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операциялык жардамдар, гинекология, гинекологиялык кызматтардын бардык түрлөрү, кош бойлуу энелерге жана ымыркайларга кам көрүү, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды кароо. Стоматология, тиш алуу, тиш салуу, брекеттердин бардык түрлөрү, имплантация, тишке байланыштуу бардык көйгөйлөрдү кароо жана дарылоо. Кошумча адистердин кызматтары: эндокринолог, травматолог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, лор, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдердин бардык түрлөрү, процедуралык кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, экинчи чыгыш дарек Ивантеевская көчөсү 21, байланыш номерлер +7995 557 10 44 +7926 442 09 15. Эскертүү: Учкунбек каналынан барсаңыз, бардык кызматтарга 20% карзандатуу каралган. Шашылыңыз, сиздин ден соолугуңуз биз үчүн маанилүү. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение. Юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер +7926 826 0822 +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.